миллиондорду уурдаган Садыр Жапаровдун китеби тастыктайт. Уур тойгончо жеп, өлгөнчө каргынат дейт Ахматбек Элдибеков. Адатынча Азия Ньюс гезитин жана башкы редактору Асланбек Сартбаевдин үстүнөн Октябрь райондук сотуна арыз жазып, 2 миллион сом өндүрүп алуу машакатына киришти. Кадыр баркына шек келгенмиш. Гезитте эмне деп жазылды эле. Президент Садыр Жапаров убагында Ахматбек Элдибековдун жегичтигин шардана кылган. 2010-жылы Ата журт партиясына казак туугандардан колдоо иретинде 3 миллион доллар келсе, аны Келдибеков бүкүлү жутуп, сиңирип кеткенин кантесиңер. Дал ушул фактыны Садыр Жапаров китебинде ачык эле жазган деп жазылган. Бул алкакта Ахматбектин аброюна деле шек кеткен жок. 11 жыл мурун эмес, Акаев доорунда деле жеп жүргөнүн ким танат? Ал эми Азия Ньюс гезитин сотко бергени курулай жала. Биз ал боюнча Садыр Жапаровдун китебиндеги аргументтерди негиздейбиз. Күбөлөр да чыгат. Булак Арыба Кейжи. Алмазбек Атамбаев: мен түрмөдө болсо да намысым менен өлөм. Камактагы Алмазбек Атамбаев: мен булардан эркиндикти суранбайм. Керек болсо түрмөдөн намысым менен өлөм деп кесе айтыптыр. Албетте, бийликтин жетим жүгүрүктөрүнө мыйзамдуу алкакта чыгууну самаган экс-президент соодалашуу менен эркиндикке жетүүнү каалабай коюптур. Көп сунуштар айтылат. Россияга кетип каласызбы дегенге да терс жооп кайтарып сөккөнүн уккандар камкуулашты. Демек, Атамбаевди түрмөдөн эл көтөрүп чыгарырасызбы? Чын эле ошого баратабызбы? Бийликте көсөмдөр болбой көр коолор алдай баштаган ушулбу? Айтор Атамбаевди түрмөдө сындыра албай койгон көргөндөр таң калышууда. Булак Арыба Кейжи. Рыскелди Момбеков: эмне үчүн биз мыйзамга чакырабыз дагы ыймандык качырабыз? Бишкек шаары менен Чүй облусунда жума намаздарга тыюу салынып, бирок базарларда, тойлордо адамдар бет кабы жок жүргөн депутат Рыскелди Момбеков жогорку кеңештин жыйынында айтты. Бишкек шаары менен Чүй облусунда жума намаздарга тыюу салып койду. Коронавирус коркунучу бар деп. Ошол эле кезде мен Уна базарынын жанында жашайм. Ал жерде 10 000 адам Уна базарына барат. 10 кишинин бет кабы жок. Баарыбыз тойлордо жүрбөйбүзбү? Тойлордо мен бет кап кийген кишини көргөн жокмун. Андай болсо тандоо болбош керек да. Эмне үчүн биз мыйзамга чакырабыз дагы ыймандык качырабыз? Чектөө киргизе турган болсок, бардыгына чектөө киргизели. Бир эле мечит менен мектепте эмес, деди Момбеков. Булак Назар Ньюс. Абдывахап Нурбаев: курал атайын дайырдыгы бар жарандарга гана берилет. Чек арадагы айрым жарандарга курал берүү тууралуу мыйзам долбоору талкууланууда. Эгер сиздердин сунуш өтүп калса, анда мыйзамдарга кандай өзгөрүүлөр кирет? Биз чек арага ыйгарым укук өкүлдөрү деген мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштадык. Ал толуктоолорго ылайык чек ара аймагында жашаган жарандардын арасынан тандалгандарга, башкача айтканда, чек арага ыйгарым укук алгандарга курал берүү жагын карап жатабыз. Ал жарандар куралды кайсы учурларда колдоно алышат? Эгер башка мамлекет аскердик агрессия же куралдуу жаңжал чыкса, мамлекеттик органдар тарабынан чек ара ыйгарым укуктарга ок атуучу аскердик курал аныкталган тартипте берилиши керек деп жатабыз. Аларды окутуу, тандоо тартиптери да каралганбы дегеним, коомчулукта бул тууралуу эки ача пикирлер пайда болууда. Алар жылына 2-3 жолу окутулуп турат. Ал эми аларга мамлекет аскерлери каралгандай кепилдикти берүүсү каралган. Курал физикалык, психологиялык жактан текшерүүдөн өткөндөргө жана аскер адамдары менен кызматташып жүргөндөргө гана берилет. Бул чек арада жашаган элдин баарына курал таратылат дегенди түшүндүрбөйт. Буга чейин да чек аралаш айылдарда мурда аскердик кызмат өтөгөн же маалыматы бар адамдар биздин тиешелүү органдар менен кызматташып келген. Бул мыйзам негизинде алардын укуктары кеңейтилет. Демек, тынч учурларда курал жарандарда эмес, мамлекетте сакталат экен да. Ооба, тынч убактарда куралдар чек ара заставасында кармалып турат. Качан гана агрессиялык абал жаралса, ошондо чек араны коргоого жардам берүү үчүн берилет. Булак Медиа Центр. Чоң Алайда тажик аскерлери кыргыздарды жайлоого өткөрбөй малдарын атып жатат. Чоң Алайда тажик аскерлери кыргыздарды жайлоого өткөрбөй малдарын атып жатат. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты Аккулу Бердиев бүгүн жыйында билдирди. Анын айтымында, тажик аскерлери кыргыз жарандарын жайлоого өткөрбөй жатат. Мен буга чейин тажик аскерлери окопторду казып жатканын кабарлаган элем. Бирок жергиликтүү бийлик менин сөздөрүмдү четке какты. Азыр жергиликтүү тургундар жайытка чыгууга тыюу салынгандыгын, үйлөргө жана мал жандыктарга ок атышат деп жатышат. Текшеришибиз керек, деди эл өкүлү министрлер кабинетине кайрылып. Булак Кадам Медиа. Орузайым Нарматова: мурдагы Садыр Жапаров азыркы Садыр Жапаровго каршы келет. Журналист Максат Анарбек, жарандык активист жана Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү, Орузайым Нарматова мен Орсиян Москва шаарында маек курду. Анда Нарматова президент Садыр Жапаров социалдык тармактарда кантип колдоочуларды топтогонун жана Нарматова өзү тарапташтарынын арасынан эмне себептен кетип калган тууралуу айтып берген. Эски саясатчылардан чарчадым. Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн билимдүү, таза жаштар керек. Нарматова Садыр Жапаров түзгөн Мекенчил партиясында
мүчө болууга Жапаровдун чакыруусу менен келгендигин билдирди. Аталган партияда ал 2014-жылдан 2018-жылга чейин иштеген. Нарматованын айтымында Жапаров ал учурда 2015-жылдагы парламенттик шайлоого катышуу үчүн көптөгөн жаштарды катарына кошкон. Садыр Нуркожоевич 2014-жылы Европада үй бүлөсү менен куугунтукта жүргөндө WhatsApp жана Одноклассникиден тайпаларды түзүп, мага окшогон активдүү жаштардын баарына мен жаштар менен партия түзүп, 2015-жылкы парламенттик шайлоого баруу максатым бар. Эски саясатчылардан чарчадым. Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн билимдүү, таза жаштар керек деп жазган. Ошолордун арасында мага да жазган дейт Нарматова. Ошондой эле активист Жапаровдун учурдагы колдоочулардын 80% социалдык тармактардан чогулган деп эсептейт. Нарматованын айтымында Жапаров көптөгөн WhatsApp тайпаларын түзүп, андагы эң активдүү интернет колдонуучуларын өзү менен кошо администратор кылып турган. Ошентип Жапаров кадимкидей эле өзүнүн саясатын даават кылчу дейт Нарматова. Жапаров 2021-жылдын 11-январында Коммерсант орусиялык басылмасына маек куруп жатып, WhatsApp, Facebook, Одноклассники түйүндөрүнөн тайпаларды ачып, алар аркылуу колдоочуларды топтогонун ырастаган. Ошондой эле Жапаров бул аракетти акыркы 10 жылдан бери жасап келгенин айтып, ал тургай Кыргызстанда 3-чү революцияны социалдык тармактар аркылуу жасаганын билдирген. Нарматова Жапаров ага 2014-жылы Facebook мессенджер аркылуу жазганын белгилеген. Ал учурда активист Ош шаарында жашап, маалымат агенттигин жаңы ачып, журналистика менен алектенип жүргөн. Карындашым, сен ушул Facebook'та жазып жаткан пикирлериңе кошуламын. 2010-жылы ачып койгон Мекенчил деген партиям бар. Ошого кел кошулуп, тең төрайым катарында иш алып барсаң болот деп жазган. Жапаров жазганда таң калганмын. Бул киши ким деп ата-энемден сурасам, аны Кумтөр маселесинде тааныйт экен. Жакшы эле киши колдосоң болот дегенен анын партиясына кошулуп калганмын, деди Нарматова. Мекенчил менен бүтүн Кыргызстан урааны бирдей. Мекенчилден кетип бүтүн Кыргызстан партиясына кошулганымдын бир себеби сиз жакшы президент болдуңуз деп Жээнбековду мактап, эптеп эле түрмөдөн чыгуу үчүн ар кандай ыкмаларга баргандыгы мени ренжитти. Экинчи себеби Мекенчил партиясынын колдоочулары Сооронбай Жээнбековду колдосун деп айтып, партиянын ичинде жалгыз өзү чечим чыгаргандыгы мага окшогон партиянын мүчөлөрүнө жакпай калды деп түшүндүрдү Нарматова. Активисттин айтымында Садыр Жапаровдун буга чейинки Мекенчил партиясындагы идеологиясы бүтүн Кыргызстанда бар болгондугу үчүн партияны алмаштырган. Ошондой эле Нарматова учурдагы президент Садыр Жапаровдун карманган принциптери өзгөрүп кеткендигине байланыштуу аны колдобой тургандыгын белгиледи. Анын айтымында ал билген мурдагы Жапаров учурдагы Садыр Жапаровго каршы келет. Жапаров эгер чын эле өзү айткандай Кумтөрдү Кыргызстанга кайтарып, дүйнөлүк соттон утуп алып, $3,500 Кыргызстанга кайтарып, биздин экологиябызды тазалатып, Кытайдын карызын төлөп, жер үй иштам берди алтын кендерин Кыргыздын пайдасына иштетип койчу болсо, анда мен биринчилерден болуп кол чапмакмын. Мына Жапаровду ушул үчүн колдогонмун деп тилекке каршы өзүнүн позициясына өзү каршы туруп жатат, дейт ал. Өткөн жылдын 10-октябрында Садыр Жапаровдун талапкерлиги премьер-министрлик кызматка каралып жатканда Кумтөрдө алтын калган жок деп айткан болчу. Ал эми УКМКнын мурдагы башчысы Абдилсегизбаев Жапаровдун бул сөзүн сынга алып, кийинки 10 жылда Кумтөрдү кайтарып берүү тууралуу сөздөр жалган болгон. Документтер боюнча Кумтөрдө азыр 300 тоннадан 500 тоннага чейин алтын бар деп айткан. Ошондой эле алтын казуу боюнча адистер да муну ырасташкан. Өткөн жылы 4 жарандык активист Кумтөр кенин иштетүүдө Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө кендин калдыктарын топтоону мыйзамсыз деп таанууну талап кылып сотко кайрылган. Андан соң Октябрь райондук соту 2021-жылдын 7-майында Кумтөр Gold Company ишканасынан мамлекеттик пайдасына 261,7 миллиард сом же $3 миллиард өндүрүп алууну чечкен. 17-майда УКМК Кумтөр компаниясынын кеңселеринде тинтүү жүргүзгөн. Жогорудагылардын баарынан улам Centara Gold Inc Кыргызстандын өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга кайрылган. Президенттин адашууга акысы жок. Нарматова Садыр Жапаров лидер катары карапайым калкка туура эмес көрсөтмөлөрдү бергенге жана адашканга акысы жок деген пикирде. Анын айтымында Жапаров коронавирусту коргошу мен дарылайм жана казино адал деп айткандары аны колдоодон баш тартууга дагы бир себеп болду. Активист буга чейин Facebook баракчасына анын апасы рак илдетине кабылып, медицинадан даба таба албагандыктан элдик ыкмаларга кайрылгандыгын жазган болчу. Мындан сырткары ал апасын Жапаровдордун сунушу менен коргош мен дарылоого аракет кылгандыгын айтып, бул туура эместигин белгилеген. Апамдын коргоштун ичүүсүнө Жапаровдордун тиешеси бар. Жапаровдун бир тууган иниси үйүнө конокко чакырып, ошол жерден Нуркожо ажы Садыр Жапаровдун атасы коргошумду ичүүнүн жолдорун айткан. Апама 1,5 ай ичирдик, бирок Москвага келгенде абалы начарлап кетти. Ошондо врачтар туура эмес кылдыңар деди. Эгерде рак илдетин ушинтип айыктырчу болсо 30-40 жылдап илим жактагандар айыктырып
койбойт беле дешти, дейт Нарматова. Бул эмне деген чабалдык, эмне деген түркөйлүк. Жарандык активист менен Максат Анарбек Баткен облусунун кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал тууралуу да кеп кылышты. Анда Нарматова УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин чек арада жаңжал болоорун билгенбиз деген билдирүүсүн сынга алып, билип турсаң 36 өмүрдү сактап калуу мүмкүн беле деген суроо салды. Мисалы бизге окшогон оппозициянын артынан күндүр-түндүр WhatsApp'тагы жазышууларын, телефондору менен кошо укканга алардын мүмкүнчүлүгү жетет да. Биздин 36 жарандарыбыздын өмүрүн алгандарды текшергүү алардын мүмкүнчүлүгү жетпейби? Бул эмне деген чабалдык, эмне деген түркөйлүк? Билип туруп ошол жерден журтташтарды көчүрүп койбогону, билип туруп бизди жер каратып койгону тарых алдында жоопкерчиликке тартылат деп эсептейм. Анткени бул кылым бою кечирилгис катачылык болуп калды деп белгиледи Нарматова. 2021 жылдын 29 апрелинде Таңгамал Тажикстандын куралчан аскерлери Баткен облусундагы чек арага жакын айылдарына чабуул жасаган, миңдеген адам октон аман калуу үчүн үй жайын таштап качууга аргасыз болгон. Бул окуяда 36 кыргызстандык курман болгон, алардын арасында 33 жай тургун, жаш балдар жана өлкөздү коргогон 3 аскер кызматкери бар. Дагы 154 адам жарадар болуп Баткен жана Лейлек райондорунун чек арага жакын айылдарынан 40 миңден ашуун адам эвакуацияланган. Булак Клуб Азия. Президент Садыр Жапаров чек арада болгон окуяларда жабыркаган жарандарды убактылуу кабыл алуу пунктуна барды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 27 майда Баткен облусунун Баткен районунун Ак Татыр айыл аймагындагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде болгон окуяларда жабыркаган жарандарды убактылуу кабыл алуу пунктуна барды. Мамлекет башчысы жабыркаган кыргызстандыктардын жашоо шартын көрүп, аларды кызыктырган суроолорго жооп берди. Садыр Жапаров учурда айыл аймактарында үйлөрдү куруу иштери жүрүп жатканын, жакында алар жаңы заманбап үйлөргө көчүрүлөрүн белгиледи. Барлашуу учурунда убактылуу кабыл алуу пунктунда турган чек ара аймагынын жашоочулары айылдарга зарыл болгон инфраструктураны, бала бакча, спорт аянтчасы, маданий борбор, төрөт үйү, мектеп жана башка социалдык объектилерди куруп берүүнү өтүнүштү. Андан соң президент Баткен районунун Көк Таш айылынын тургундары менен жолугушуп, мамлекет тарабынан бардык муктаж болгондорго ар тараптуу колдоо көрсөтүлөрүнө ишендирип кетти. Ошондой эле Садыр Жапаров Баткен облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча пландалып жаткан иш-чараларга токтолуп, жакын арада облуска өзгөчө статус берилерин айтты. Кыргызстандын чеги Баткенден башталат. Салыктык жеңилдиктерди берүү менен облуска инвесторлорду тартабыз. Жаштарыбыздын чет өлкөлөргө чыгып кетпей, өз өлкөсүндө калып иштөөсү үчүн бардык зарыл нерселер жасалат. Биздин милдет кыргызстандыктарды өз жерине коопсуз жашоо менен камсыз кылуу жана тынч иштөөсү үчүн шарттарды түзүү деп баса белгиледи президент. Ошондой эле жолугушууда мамлекет башчысы пландаштырылган иш-чараларды жүзөгө ашырууда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын маанилүү ролун белгиледи. Анткени алардын ыйгарым укуктары, тактап айтканда, район акимдеринин ыйгарым укуктары күчөтүлөт. Булак Кадам Медиа.